Сиздерде тиштин эмне жактарын карайсыздар? Биз тиштерди биринчиден лечение кылабыз, удаление, тиштин түрлөрүн салабыз. Металлокерамика, циркония, брекет система, ошол тиштерди, кыйшык тиштерди түздөйбүз. Протезирование кылабыз. Жалпы мекендештерибизге бир кайрылуу айтып кетсеңиз да болот. Тиштин оорубасы үчүн алдын ала эмне кам көрүш керек? Эми кам көрүш үчүн ар 6 ай сайын келип профилактикадан өтүп кетиш керек. Ар 6 айда келип оорубаса дагы келип көрсөтүп кетип туруш керек. Анан таза тишти эле таза кармап, жакшы кылып жүрсөң, кичине курт түшкөндөн кийин эле уже болду, аны каратпасаң, уже бөлөк тиштерге өтөт. Ошондон улам 6 ай сайын келип көрсөтүп турса эле болду. Тишки таза болот. Кызыктуу суроо да. Кыргызстандан окудуңуз, билимди алдыңыз, анан Москвага келип иштеп калышыңызга эмне себеп болуп калды? Биз кыргызстандыктар өзүбүздү өзүбүз колдоп, өзүбүздү өзүбүз коргоп, өзүбүздү өзүбүз алдыга жылдырганы гана мамлекетибиз жана биз алдыга жылып өнүгөбүз. Мен ишенем, бул видеону көргөндөн кийин дагы албетте көптөгөн биздин кардарларыбыз, бейтаптарыбыз бул жакка келет. Дагы бир жолу ишиңиз жана местаңыз, жаңы медцентриңиз кут болсун. Бул жаштан болгон бир чоң кыял болсо керек эле. Ооба, буну Москва келгенде эле кыялданып баштагам. Ушундай болсо деп. Мына ошого жетип отурабыз. Машалла. Бардыгы ниетке баглык. Урматтуу мекендештер, калыс ак ниет кылыңыздар. Ниетке жараша дейт. Москвадагы мекендештер, мына досубуз Азаматка жана Авиацена медцентрине келип кайрылып туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы Москвадагы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Биз кайрадан эфир аркылуу сиздер менен амандашып турабыз. Албетте бүгүн сиздер менен өтө сонун жаңылык кабарды бөлүшөлү деп турабыз. Тагыраак айтканда, Медицинский центр Авиацена ушундай медцентр жаңы Москва жергесинде биздин кыргызстандыктар үчүн кызмат кылуу үчүн ачылды. Албетте мен бүгүн сиздер үчүн, сиздердин ден соолугуңуздар үчүн, ден соолугуңуздарга бекем кам көрүү үчүн мына ушундай керемет жаңы ачылган бүт шарттары менен түптөлгөн ушундай медцентрди көргөзөйүн деп турам. Так адрести айтып кетейин. Бул метро Менделеевская, мына жак менен төп-түз чыгып туруп, 4-выходтан
метро Менделеевскийдан 4-выходынан чыгып туруп, оңго бурулуп эле төп-түз келсеңиздер, мына ушул жерге келип такаласыздар. Улица Тихвинская, переулок, дом 9, строение 1. Мына ушул адреске келсеңиздер болот. Мен азыр тагыраак айтканда ичине кирип, мына бул жерде так адрестер жазылып турат. Медцентр, авиацена, режим 9-дан 19-га чейин иштейт. Телефон номерлери болсо, мына жазылып келүү үчүн мына ушул номерлерге байланышасыздар. Жана биз ушул экран астына да коебуз. Метро Менделеевская, улица Тихвинская, переулок, дом 9, строение 1. Мына ушул адреске түз келсеңиздер, урматтуу мекендештер, бизди жана сиздерди момундай болгон жаамат тосуп алат. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден-соолук жакшыбы? Жакшы. Тынчсызбы? Биринчиден ушул жаңы ачылган медцентр кут болсун. Рахмат. Майлы сүттүү болсун. Урматтуу мекендештер, мен мындай жарнамаларды тартканыма кээ бир адамдар таң калып атасыздар. Кече күнү дагы жазып атасыздар. Албетте мен туура элге пайдасы тийип турган, элдин кызматында жүргөн ишкерлерди, элге пайдасы тийип турган мындай чоң медцентрлерди жана башка ишкерлерди мен албетте сиздерге сунуштайм. Анткени адамдын эң байлыгы, биринчиден эң чоң байлык бул ден соолук. Ден соолукка кам көрүү үчүн туура жерге барып, туура дарыланыш керек. Бирок ооруганга чейин дагы туура тамактаныш керек. Анын баардыгын азыр биз сиздер менен бөлүшөбүз. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул менин Азамат деген досум. Өзүбүздүн тек кичинекей кезибизден бери чогуу окуп, чогуу бир мектепте билим алган досум. Bundan bir kança жыл болуп калды? 10 жылга жакындап калды Россияга келе бергениңизге? 6 жыл. 6 жыл, Мына ушул мындай айтканда 10 жыл мурда окусун бүтүп, 7-8 жыл мурда бүтүп калдыңарбы? Анан окууну бүтүп, ошентип ушул өзүнүн кесиби менен күрөшүп, азыркы учурда ушундай иш кетип баратат. Бул жерге тынбай эле, анан бүгүн биринчи күн болгондуктан момундай дары эмелер, пациенттер тынымсыз, мен жана келдим элем, келсем улам пациенттер келип бул дарыгерлердин мындай айтканда тынымсыз убактысын алып турат экен. Мен ойлодум элем, бир эле кыргызстандыктар келет окшойт сиздерге деп. Жок, бул жерге бир эле кыргыздар эмес, орустар, бөлөк улуттар деле келип дарыланып кетет. Азыр бул аркабыздагы Россиянын жарандары окшойт, Ошондой. Булар бизде эми боюнча, схемасы боюнча бизде арзан. Ошондон улам бизге көп келип кайрылып дарыланып кетишет. Бир эле кыргызстандыктар эмес, Россиянын жарандары, орустар, да кимдер көп келишет сиздерге? Кимдер кайрылат мисалы? Өзбек, тажик, татарлар келет, украинецтер, көп улуттагылар келип дарыланып кетишет. 6 жылдан бери бир гана тиш менен стоматология бөлүмүндө иштеп атасыз. Күнүнө эң кеми канча пациент карайсыз? Ар түрлүү болот. 10го жакын карайм бир күндө. Алдын ала жазып алып келишеби? Ооба, жазылып, запись болуп келишет. Урматтуу мекендештер, ушул видео узагыраак болуп калышы мүмкүн. Мен алдын ала айтып коеюн, бул видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жана бул Москвадагы авиацена медцентрин толук маалымат алуу үчүн, толук көрүү үчүн, жана тиштериңиздерге, ден соолугуңуздарга толук кам көрүү үчүн ушул видеону толук көрүңүздөр. Бул жерде бир эле стоматолог эмес, бул жерде мына азыр бул жердеги главврач өзү айтсын, кайсыл эмелери бар? Бул жерде бизде терапевт бар, гинеколог, уролог, хирург, жана башка врачтар бар. Мына ушул стоматология кошулган да. Биз эми баштайбыз. Азыр бул жакта болсо биринчи, экинчи бөлүм экен, Бул жакта киргенде эле стоматология окшойт, Стоматология. Бул жакта азыркы учурда врач бар да. Врач бар, пациент кабыл алып атат. Жүрүңүз, кириңиз, өзүңүз кенин тааныштырып неме кыла берсеңиз болот. Саламатсызбы? Тынчыңызды албайбыз, биз беймарал карай бериңиз. Негизинен өзүңүз да тиш карайсыз да. Азыр бул бир эле креслоодо карап каласыңарбы же кандай болуп калат? Жок, өзүбүздүкү отдельно креслобуз бар. Буякта бирөө бар, бул жагында дагы бирөө бар, ичке жакта дагы бир кресло бар. В общем, 3 кресло бар, 3 стоматолог иштейбиз.
Урматтуу бекендештер, мен бир нерсеге көңүл буруп атам. Мол креслодагы аябай андай акыркы технологиядага окшойт. Жаңыдан, Жаңыдан. Мына ушуга маани берип атам. Мына бир аз көргөзүп койсоңуз дагы болот. Бүт. Бул жагында эмнеси болуп калат? Бул рентген. Полный эне тиш тартат. Тиштин рентгени. Тиштин рентгени. Пациенттер кандай бул жаңы ачылганда мындай сүйүнүп эле кабыл алып атышабы? Ооба, потому что мен эми 6 жылдан бери иштеген үчүн, Москвада эмгектенген үчүн пациент Кудайга шүгүр жакшы. Дайыма келип турат. Келип турат. Жүрүңүз анда эмесе кийинки бөлүмдөрүнө кирели. Урматтуу бекендештер, бул биринчи бөлүмүндө ушул стоматология бөлүмү экен. Негизги мына ушул жерге келесиздер, ресепшн болуп калатпы? Келип ошол жерден сурап. Медициналык сөз менен айтканда эле ушундай айтылат, Ооба. Ресепшнге келесиздер дагы, мына бул жерде мен дагы алдын ала визиткаларын сиздерге сунуштап кетейин. Медицинский центр авиацена. Сманалиев Азамат Токторалиевич. Бул досубуз, ушу бул жерде главврач. Ушул өзү 6 жыл ушул жерде эмгектенип, мурда башка клиникада иштейт элеңиз, Башкада иштейт элем, бул жерде. Мына ушул өзү аракет кылып отуруп, мына ушул медцентрди өз күчү менен ачып, азыркы учурда биздин мекендештерибизге, кыргызстандыктарга кызмат кылып атат буйруса ушул медцентр. Жүрүңүз. Бул жакта болсо кайсыл бөлүмдөрү бар? Мен четинен экинчи, үчүнчү бөлүмдөрдө. Үчүнчү бөлүмдө УЗИ. Полный органдар тартылат УЗИде. Бул жактан. Заманбап УЗИлер. Кирип көргөзүп коелу да. Түшүнүктүү. Бул экинчи бөлүмү, үчүнчү бөлүм УЗИ болуп калат экен, Бул жак 4-чү бөлүмдө мен өзүм иштейм. Кайра эле стоматология бөлүмү, урматтуу бекендештер, бул жерде ошол бул центрдин ошол главврачы Азамат досубуздун бөлмөсү. Мен бул бөлмөнү сиздерге так даана бөлүшөйүн. Эң негизги бөлүм мына ушул. Бул жерде мен бир нерсени байкап калдым. Жылдын мыкты дарыгери деген момундай наамды да калыптыр. Көрүп койсоңуздар болот. 2023 жылды жаңырып аткан жылды алыпсыз, Ооба. Муну быйыл Машалла. жаңы жылда Бул ийгиликтер кут болсун. Рахмат. Мен биринчи эле стоматология досум немесине көңүл бургум келип турат. Биз Индияга боор оору көп алып барып жүрөбүз да, көбүнчөсү ушул тиш оорудан, чач тарачтан, негизи ошо кандан жугат эмеспи? Ошого мисалы сиздердин жанагы инструменттериңиздерди бир сыйрамдай көрсөм деле болобу? Биз инструменттерибиз полный. Кайсыл жерде турат? Стерилизация болуп, жакын келет. Кое турсаңыз. Мен буну күтүүсүз досумдан сурап атам, мынакей. Бул стерилизация болот. Мен анан аяктан келет. Келгенде бизде полный инструменттерибиз ушундай стерилизацияга чыгат. Таза болуп иштетебиз. Анан бир иштетилген нерсе бөлөк пациенттерге иштетилбейт. Бул кепилдигиңиз бар? Бар. 100%. Сиздин аркаңыздан мындай жалыптар болгон эмеспи? Жок, Кудай сактасын андан. Бул суроону мен күтүүсүз врачка берип атам, досубузга, анткени мен дагы эртеңки күнү ушул адамдардын ден соолугуна бир жакшы жагына себепкер болуп калайын деп атам. Анткени азыр стоматологиялар аябай көбөйүп кеткен, жакшы билесиздер. Башка оору тишиңизди жакшы кылам деп атып, башка ооруга дагы чалдыгып калбаңыздар деп мен азыр түздөн-түз сурап аткан жайым. Бул тиш бөлүмүн бир гана ушул менен карайсыздарбы ошондо? Бул менен биз биринчи алдын ала прием кылганыбызда текшеребиз. Мындай эми зеркало, зонд, гладилка, өзүбүзгө керектүү инструменттер. Анан калгандарын тиш дарылагандарыбыз булар менен кылабыз. Аппарат менен. Мол кресло деле жаңы акыркы замандагы креслолор окшойт, көрүнүшү. Ооба. Анан сизге ыңгайлуубу бул? Бул өтө ыңгайлуу. Пациенттерге да ыңгайлуу? Пациенттерге өтө ыңгайлуу. Жумшак. Каалаган направленияда отуруп алып иштей бересиң. Мына ушундай достор, Кыргызстанда ушундай аппараттар азыр барып калдыбы? Мындай креслолор. Бар. Барып калды. Барып калды уже. Мисалы бирок көп жерлерде эскилер креслолорду. Көбүнчө. Негизи ушул креслонун дагы могул эмелеринен, инструмент, ушул аппараттардын дагы пациентке жардамы тийеби?
тиет. Бул да жакшы болсо өзүңө удобство да жакшы болот да. Жакшы иштейсиң, өзүңө ыңгайлуу болуп. Дагы мен азыр бир-эки суроомду азыр унутуп калдым. Ушул нерсеге байланыштуу болчу. Менин кайра келгеним деме кылам. Дагы бир нерсени айта кетейин. Бул жерде ошол главврач Азамат досубуздун атасы Айшатабыз кече күнү жолукканыбызда 30 канча жылдык стажым бар деп. 32 жыл деди. 32 жыл. 32 жыл ошол тиш боюнча стажы бар. Жалал Абадта доктор Али деген ушул стоматология киши бул досубуздун атасы болот. Мындай айтканда ата жолун жолдоп ушул кесипти окуп аягына чыгып мына азыркы учурда мекендештерибизге кызматы тийип турган маалы достор, мекендештер. Албетте мен сиздерге сунуштайм. Сөзсүз ушундай таза, тыкан, кейпилдиги бар жерге келип даарыланыңыздар дейт элем. Мен баса эмени сурайын деп атам. Сиздерде тиштин эмне жактарын карайсыздар? Биз тиштерди биринчиден лечение кылабыз, удаление, тиштин түрлөрүн салабыз. Металла, керамика, циркония, брекет система, ошол тиштерди, кыйшык тиштерди түздөйбүз. Протезирование кылабыз. Мисалы азыр жаштар баягы эме коюп коет го, эмне эле? Брекет. Ошону да коесуздарбы? Коебуз. Тиштин кабылынан жоголушу эмнеден келип чыгат? Эми ал в общем гигиенадан болот, основной. Тишти таза кармасаң эле мындай тишке куртушу болбойт. Мына ушул сиз жалпы мекендештерибизге бир кайрылуу айтып кетсеңиз да болот. Тиштин оорубасы үчүн алдын ала эмне кам көрүш керек? Эми кам көрүш үчүн ар 6 ай сайын келип профилактикадан өтүп кетиш керек. Ар 6 айда келип оорубаса дагы келип көрсөтүп кетип туруш керек. Анан таза тишти эле таза кармап, жакшы кылып жүрсөң, кичине курт түшкөндөн кийин эле уже болду, аны каратпасаң, уже бөлөк тиштерге өтөт. Ошондон улам 6 ай сайын келип көрсөтүп турса эле болду. Тишки таза болот. Туура айтасыз. Урматтуу мекендештер, могу биздин өзүбүздүн тиштерибизден кымбат нерсе жок болуш керек, Туура. Мисалы азыр эң кымбат тиштер деле бул биздин өзүбүздүн тишибизге жетпесе керек, Бриллиант тиш салсаң да өзүңдүн тишиңе жетпейт. Мына көрдүңүздөрбү? Тиш дарыгер өзү айтып атат, ошон үчүн тишке аябай маани берип кам көрүңүздөр демекчи элем. Ушул тиш аркылуу сиздер азыктанасыздар. Ошон үчүн тишке, ден соолукка кам көрүңүздөр. Мына ушундай кийинки бөлүмдөрдү кирсек, Кийинки бөлүмдөргө өтсөк, бул жакта 5-бөлүмдө биз азыр 4-бөлүмдөн чыктык, 4-төн чыктык. Ягында терапевт бар. 5-бөлүмдө. Ооба. 5-бөлүм бул терапевт бөлүмү экен, 6-сы бул жак болуп калат экен. 6 бул процедурный. Берге келип укол алып, капель салса болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул сизден уруксатпы? Кыскача алып койсом. Урматтуу мекендештер, биз азыр бир жерге барып укол алуу дагы чоң маселе жаратып калат. Мисалы, бул жерге келип алдын ала жолбосом кокустук ден соолук айтпай келет да ооручу. Ошондой уколдорду, капельницаларды, башкаларды келип алса болотпу? Ооба, ар кандай лечение, назначение, врачтын назначениялары капельница, укол. Анализдер тапшырса болот бул жерде. Анализ дагы. Ооба. Мына ушундай достор, мекендештер, бул жерде баардык бөлүмдөрү бар турбайбы? Мына процедурная, терапевт, ал жакта УЗИ, азыр дагы аял затына эң керектүү бир комнатасын көргөзөбүз. Бул жерде мен келгенде тынбай эле ушул пациенттер келип атат. Мисалы 2 пациентке эме бар экен, койка. Ооба, 2 места бар, 2 кушетка бар. 2 места жатып, капельница подключать этсе болот. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Мына ушундай достор, бул жерде эмелер, графиктер жазылган экен. Мына бул жакта азыр пациент көрүп атабы? Пациент ал жакта экен. Пациент бар окшойт го. Бул жак мынакей мен жогоруда айтып кеткен аялдарга эң маанилүү болгон 8-бөлүмдө гинекология бөлүмү экен. Бул жакта азыр пациент көрүп атат экен. Пациент көрө турган бөлүмү болсо бул жакта окшойт го. Ушундайбы? Ооба. Бул жакты көргөзбөй эле койсокпу? Болот. Көргөзбөй эле. Аялдардын өзүнө тиешелүү жакшы билесиздер. Мына гинекология дегенде эле түшүнөсүздөр.
Кыскасы бул жерде ушул бир дарыгер кирген, өзүнө тиешелүү кайрылган эмелерди көрөт экен. Бул эмненин эмеси болуп калат? УЗИ кагазы бул. Мынакей УЗИнин момундай болгон эмелерин, диагноздорун момунтип көргөзүп турат экен достор. Мына ушундай. Ал эми бул жерде негизинен жалпысынан канча дарыгер иштеп атасыздар? Бул жерде айтканда 3 стоматолог бар, терапевт бар, гинеколог, медсестра бар и администратор бар. Бирок стоматолог сиз менен кошулганда 2 стоматолог дарыгер бар экен. Үчөөңүздөр барсыздарбы? Үчөөбүз барбыз. 3 стоматолог бар экен, 1 гинеколог, 1 терапевт. Тиги УЗИдечи? УЗИде да. Жок, аны бияк гинеколог өзү тартат. Өзү карап тартып, УЗИ тартып, бияк алып келип анан. Процедурнайда бир медсестра болот. Медсестра аякта, отдельный. Урматтуу достор, мекендештер, мен Санкт-Петербургка барганымда ушундай бир медцентрлерди көрдүм да. Биздин мекендештерибиз эле эмес, көптөгөн ал жактагы азыркындай эле мына орус жарандарда отурбайбы, ушундай эле бир туугандарыбыз ал жакка дагы кайрылып, жакшы турбайбы, сонун турбайбы, жакшы карай турбайбы, финансовый жагынан да жеңил турбайбы деп ыраазы болуп кеткендерин көрдүм да. Өз көзүм менен. Бул Москвада деле азыркы учурда мисалы орус жарандарынын сиздерге болгондой ой пикири кандай? Эми бизге кайрылышат, келип, аларга жакшы кылып, өз ойлогондой эле кылып берсең болду. Разы болду деп кетишет. Ойдогудай болсо. Ойдогудай болсо эле болду, демек кылып дарыланып кетишет. Урматтуу мекендештер, жалпы Москвадагы биздин боордоштор мына ушундай жаңы ачылган авиацена медцентрин сиздер менен бүгүнкү учурда жаңы ачылганын абалын, бул жерде кимдер иштейт, кандай дарыгерлер иштейт, кайсыл бөлүмдөр бар, мен бунун баардыгын азыр сиздер менен бөлүшүп жүрөм. Мынакей бул жерде көрүп атасыздар, тазалыгына, тыкандыгына, бул жердеги дарыгерлерге, мына баардыгына мен ушундай сонун керемет баа берип атам. Эми калган суроолорду мен бул жердеги главврач менен бөлүшсөм. Отуруп алсаңыз болобу? Отурсак. Мен бул жерге отуруп алсам болотпу? Тишим эме болбосо деле. Урматтуу достор, мекендештер, мен негизи ошол медицинага дагы аябай кызыгам да. Анткени ошол Индияга ооруп аткан бейтаптарды алып барып жүргөндө дагы ал жактагы дарыгерлердин ишине аябай баа берем. Анан кызыгып, мындай колдон келбесе деле сурап, мага пайдасы тийип тийбесе деле кызыгып сурагым келет. Анысыңарындай мен азыр бүгүнкү бул жерден ушул главврачы досубуз Азамат менен кыскача бир суроо жооп кылгым келип турат. Азамат, негизи бул жаштан эле кыял болгонбу? Болгон. Мисалы, биринчи суроомда эмне үчүн стоматология кесибин тандадыңыз эле? Бул кесип эми мен жаштыгымда атам стоматолог болгон, стоматолог атам. Ал менен кошо жүрүп мындай анча-мынча мен ишине барып калат элем, көрүп ошондон улам уже мен кызыгып калгам. Мен мектепте жаштыгымда жүргөндө айтат элем, ким болосуң деп, эжеке сураганда стоматолог болом дейт элем. Жаштагы эле кыял. Жаштыгымда. Ата кесип. Ата кесип бул. Анан кайсыл жерден окуп бүтүп калдыңыз? Оштун Ожгудан бүттүм. Высшее образование менен Ожгунун бүттүңүз, медицина факультетинен бүткөм. Канча жыл окудуңуз? 5 жыл окуп, 2 жыл ординаторда жүргөм. В общем 7 жыл. 7 жыл азыркы учурга 7 жыл чоң мээнет болгон. Практика кайсыл жерлерде өттүңүз? Мен практикаларды өзүм атамда өттүм башында. Атаман үйрөндүм. Андан кийин уже Оштта жүрдүм эмелерде. Стоматология боюнча поликлиникага жүрдүм. Анан бияга уже келе бердим. Уже келгенибизге 6 жыл болду. Ушу аябай кызыктуу суроо да. Кыргызстандан окудуңуз, билимди алдыңыз, анан Москвага келип иштеп калышыңызга эмне себеп болуп калды? Эми бул жактардан мен тааныштарым келип иштегенде айтышканда, иштесең болот, келсең жакшы. Анан бул жакты мага предлагать этишкен. Место бар, кел деген. Ошо мен 2017 жылы келгенбиз, ошо мен уже 6 жылдан бери ошо жерде эмгектенебиз.
Бул жака көнүп калдыңыз. Ооба, Мындай айтканда көнүп туура да. Бул жакта азыр бүгүн сиз медцентр ачтыңыз да. Анан сиз бүгүнкү медцентрге тандап, иликтеп, эң жакшы мыкты дарыгерлерди чогулттуңуз да. Көрдүңүзбү? Анын сыңарында эле сиз дагы Кыргызстандан жакшы жерде окуп, кесибиңиздин майын чыгарганыңызды ошол бул жактагы сизди чакырган инсандар угуп калып, анан кийин сизди чакырса керек деп өзүмдүн оюм, жеке оюм. Мисалы да, мыкты кадрды, мыкты врачты дүйнөнүн башка бурчуна дагы чакырып иштетип мындай кызматын көргүсү келет да. Анын сыңарында сиз деле ошол эме менен чакырып, анан мына ошол жерде азыркы учурда кандай кардарлардын барышы мурунку иштеген жериңизде? Эми ал жактан көп пациенттерим аяка көнгөн. Нар жака. Анан эми уже бул жака көндүрүп койдум. Ал жак кайсыл эмне деген жер болчу? Ал Беговаяда метродо болчу. Беговаяда. Азыр бул жака сизди издеп келип атышат. Бейтаптарда кандай сизге болгон, мисалы, адамдар айтып калат го, мындай карадыңыз, анан мындай карадыңыз депчи пациенттериңиз. Эми ар түрлүү, ар адам ар түрлүү айтат. Бири бардыгы эле ыраазы болуп, тиш чындап эле баягы жандынуучу да. Негизи кыйынбы? Эми иштесең, үйрөнүп алсаң оңой эле. Жок, негизи пациент үчүн кыйынбы? Пациент үчүн кыйын эми жок. Азыр пациент ошентип ойлойт. Бирок азыр уколдор уже современный, эч нерсени билбейт. Жакшы. Аны эч коркпой келип. Кыйынчылыгы жок эле. Мисалы дагы суроо, сизге келди бир бейтап, тиши курт басып кетти. Сиз эмне деп сунушуңузду бересиз? Эми аны мен биринчи келгенде эле көрөм, көрүп анан рентген кылам. Баарын текшерип анан кийин айтам. Мисалы эмне сунушуңузду бересиз? Тиши курт басса. Эми эгер рентгенде жакшы болсо, мен сизин дарылап, пломбалап берем деп айтам. Азыр мен кече бир сөзүңүздө мындай маани берип калдым да. Ошол тишти сактап калыш үчүн азыркы адамдар, пациенттер, кардарлар аракет кылышабы? Кылышат. Же ооруп атса эптеле жулуп ыргытыш керек болобу? Азыр уже көп пациенттер жок. Тишин алдырып эмес, кайта ошо тиштин дарылап, кайта восстановить эткиси келет. Өз тишти алып калгысы келет, кабылына. Ошол дарылагандан кийин, пломба баскандан кийин тиштин абалы кандай болот? Мисалы, жаңы салган тишке караганда барбы, жакшы болобу? Эми тиш салдыра турган болсо, же пломба кое турган болсо, пломба койсоң эми бул өзүңдүн тишиңе эле окшоп калат. Тиш салдырса баары бир өзүңдүн тишиңе жетпейт. Өзүңдүн тишиңди сактаган жакшы. Эң туура айттыңыз. Мына урматтуу мекендештер, ар бир көрүүчүлөр бул видеолорду азыркы дарыгердин айткан сөзүн кулагыңыздарга күмүш сырга кылып тутуп алыңыздар. Анткени ден соолук эң чоң байлык, достор. Анан эң негизги бул тиш. Мен мурда тишке маани берчү элем, бирок азыр мындай карасаң эң ден соолуктун баардыгы эле маанилүү, бирок тиш аркылуу азыктанып, мындай айтканда, адамдын көркү дагы тиш, азыктанып тура турган дагы тиш. Эгер тишиң же тырмагыңдын учу ооруса кандай сыздайсың, анын сыңарындай. Ушул маселелерде өтө бир мындай айтканда сөз менен айткыс, жан чыдаткыс нерселер болот да. Ошого бул дарыгердин азыр айткан сөзүн кулагыңыздарга күмүш сырга кылып калыңыздар. Азамат, биринчиден иштериңерге ийгиликтер болсун. Анан мен дагы бир нерсени айткым келип турат. Негизи досубуз бул айтуубузга деле каршы болуп жүрөт. Мен эмне үчүн бул ишкерлерди сиздерге сунуштап атам? Анткени биздин ак ниет, аманат коомдук фонд аркылуу бул бир туугандарыбыз бир нече муктаждарга кол сунуп келатат. Бир нече иштерге себепкер болуп келатат. Ар бир иштеримде ачык айтам, бул досум чындыгында ар бир ишим мен кайрыла электе эле өзү ушинтип чыгып, Аллах берген ырыскысы менен бөлүшүп келет. Мен ушунусуна аябай баа берем, баалайм. Ошон үчүн бүгүн сиздер менен бөлүшүп атам. Урматтуу Москвадагы мекендештер, келиңиздер, түп-түз келиңиздер. Сиздердин ден соолугуңуздарга дагы кам көрөт. Анан бул досубуз мындай айтканда өзүбүздүн эле айылдан эле карапайым чоңойгон мындай өтө сонун үй бүлөнүн баласы болгондуктан көп пациенттерди мен кээ бирлерди жөнөтүп калам, кээ биринин каражаты жетишпей калат, кээ бири башка болуп калат. Мисалы айтканда баардыгын караштырып, сиздерге ыңгайлуу жагын карап жардамын берет. Мен өз көзүм менен көрүп жүрөм. Туура айтамбы? Туура.
жардам беребиз. Пациенттер ошон үчүн түптүз мына азыркы даректерге келсеңиздер болот. Жана мен бул бала боюнча көп нерсени айта берсем болот. Мына ушул ийгиликтерге жеткендин дагы да бирден бир себеби өзүнүн кичпейилдиги, жөнөкөйлүгү менен ушул ийгиликтерге, ушул Аллах Таала даражасын көтөрүп, ийгиликтерге жетишип, Москвада медцентр ачуу деген бул өтө чоң нерсе, бирок өзүнүн мээнети менен ушул нерсени кылып атат. Албетте иштериңе ийгилик болсун досум. Тапканыңа Кудайым берекесин берсин. Дайым эли журтубузга ушундай кызматыңызды жасай бериңиз. Мындай медцентрде бир эле Москвага эмес, чекте чеги болбосун. Москванын башка жерлерине, Кыргызстанга жана башка жерлерге дагы ачыңыз. Негизи эле бул аудиторияны чоңойтуңуз, эли журтуга кызматыңыз тие берсин. Не дейм? Ден соолукта бололу бардыгыбыз. Оорубаңыздар. Ооруп аткандар, жана Азаматтын бир сөзү бар эле, жаш кезибизде айтчу эле, окуп жүргөн маалында. Досум, ишиң түшпөсө да тишиң түшүп келесиң дегендей. Анын сыңарындай ишибиз түшпөсө дагы тишибиз түшүп, ушундай бир жерлерге кайрылып келип калабыз, бирок албетте дагы да сунуштайм. Так адрестерин, так даректерин, анан кантип кайрылат, эмне кылып сиздер менен маалыматташып, кайсыл күндөрү, саат канчаларда келип сиздерге көрүнө алат? Ушуну айтып кетсеңиз. Так, метро Менделеевская, улица Тихвинский переулок, дом 9, строение 1. Биз күндө иштейбиз 9-дан 7-ге чейин. Без выходной иштейбиз. Анан ошоге азыр номерлер жазып коебуз, ошоге кайрылып келсеңиздер болот. Так адрестер, метро, телефон номерлер ушул экранын астына коюлат, түздөн түз байланышып келсеңиздер болот. Телефонуңузду айтып деле кетсеңиз жакшы болот эле. 926 720 20 63. Мына ушул номерлерге байланышып, түздөн түз ушул жерге келиңиздер, дарыланыңыздар, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр, жана ушул видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, бир нерсени дагы баса белгилеп кетким келип турат. Биз кыргызстандыктар өзүбүздү өзүбүз колдоп, өзүбүздү өзүбүз коргоп, өзүбүздү өзүбүз алдыга жылдырганда гана мамлекетибиз жана биз алдыга жылып өнүгөбүз. Албетте, мына сиздер тишиңиздер ооруса, башка УЗИге, гинеколог, башка жерге кайрылчу маселелер болсо, мисалы башка жерге эмес, өзүбүздүн кыргызстандык ушундай медцентрге келиңиздер. Анткени өзүбүздүн мекендештерибиз карайт, достор. Эч кандай бир жалп болбойт, Кудай буйруса. Мен кепилдик бере алам, анткени өз көзү менен көрүп, бир нече бейтаптарды жөнөтүп жүргөндүгүм үчүн айтып атам. Анан да бир нерсени айткым келип турат, ал немени күзгүнү көрсөтүп койсоңуз, тиштин формасында бир сонун керемет ушундай бир баардык тыкандыгы, бул жер ачылганына канча болду? Жок, бул жер буга чейин эле медцентр болуп иштеп келген. 5 жылдан бери иштейт. Анан буга чейин биз эме кылган, саткан адамдар, биз сатып алганыбыздан кийин алар бизнести Кыргызстанга улантышат экен. Ошондон улам бизге сатып анан кетишти. Мен бул жерди алганыма уже 2 ай болуп калды. Көнүшүп калдыңыз? Көнүшүп. Бардыгы сонун. Сонун. Клиенттер да көнүшүп калды. Жок, кыйла көнүп, уже үйрөнүп. Мен ишенем, бул видеону көргөндөн кийин дагы албетте көптөгөн биздин кардарларыбыз, бейтаптарыбыз бул жака келет. Дагы бир жолу ишиңиз жана местаңыз, жаңы медцентриңиз кут болсун. Бул жаштан болгон бир чоң кыял болсо керек эле. Ооба, буну Москвага келгенде эле кыялданып баштагам. Ушундай болсо деп. Мына ошого жетип отурабыз. Машалла. Бардыгы ниетке баглык, урматтуу мекендештер. Калыс ак ниет кылыңыздар, ниетке жараша дейт. Ниет калыс болгон болсо, Аллах Таалам ошол ниетиңиздерге жараша алдыга жылдыра берет. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Москвадагы мекендештер, мына досубуз Азаматка жана Авиацена медцентрине келип кайрылып туруңуздар. Салам. Күтөбүз, келе бересиздер.